Дәл ушул күндө бүтүн Кыргыз эли күткөн Кыргыз-Тажик чегарасы качан чечилер экен деп, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Россия өлкөсүнүн президенти Путин менен учурашып, Кыргызстан өлкөсүнүн президенти Садыр Жапаров менен учурашпай койгону ыңгайсыз болуп калды. Бүгүнкү видеону аягына чейин сабырдуулук менен көрүп, видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кээ бирки документтерге кол коюлду. Жашоо бумеранг, ширеңкедей тизилип жаткан оруш жарандары. Россия Федерациясындагы мобилизациядан улам, Кыргызстанга өтө көп келген оруш жарандарынан улам, Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте бир канча өзгөрүүлөр болду. Четтен келген капчыгы калың адамдар себепти турак жай ижарасы кымбаттады. Бирок бардык эле орустардын чөнтөгү пулу батпагандан жыртылып турбайт. Соцчеледе колдонуучулар орус улутундагы кишилер бир бөлмөдө катарынан тизилип жатып алган сүрөтү таратышууда. Бул көрүнүш көпчүлүк адамдарга Орусиядагы мигранттардын жаткан жайын эске салып, жашоо бумеранг деген сыяктуу пикирлер айтылууда. Үрөй учурган жол кырсыгынан 6 киши мерт кетти. Соц тармактын колдонуучулары Бишкек-Ош-Уна жолунда үрөй учурган жол кырсык катталганын жазышып, видео менен бөлүшүп жатышат. Жалал-Абад облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан жол кырсык катталганын тастыкташты. Жол кырсык кече 13 октябрда катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча 6 киши көз жумду. Кырсык боюнча дагы маалымат берилет дешти. 62% мугалимдер коррупцияга аралашкан. Нуржигит Кадырбеков. Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков. Жемкорлук жана коррупцияга каршы чаралар көрүлбөй жатат. Студенттер өздөрү бул тууралуу айтышууда. Студенттердин 57% мугалимдер тарабынан басмырланат. Жаштар биздин келечек деп айтып келебиз. Алар коррупцияга жашынан аралашып баштаса, биз кантип жаркын келечек курабыз деп суроо салды. Депутат билим берүү министрлигинен жана министрлер кабинетинен катуураак чара көрүүнү суранды. Жогорудагы көрсөткүчтөрдүн баары жаштар укугу боюнча бюродо аныкталган. Булак маалымат KG. Астанада КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында бир катар документтерге кол коюлду. Астана шаарында бүгүн 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдү, ошондой эле коопсуздук жаатында интеграциялык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Алар 2023 жылы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылуу жөнүндө эскертүү КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын 2023 жылы Бишкек шаарында өткөрүү жөнүндө. Аткаруу комитетинин төрагасы КМШ аткаруу катчысы жөнүндө көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өнүктүрүүдө КМШга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын ролу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алдында түзүлгөн орус тилин колдоо жана өнүктүрүү боюнча эл аралык уюм жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде 2024 жылды ыктыярчылар кыймылынын жылы, 2025 жылды Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы нацизмге каршы күрөшүүдөгү тынчтык жана биримдик жылы, 2026 жылды саламаттык сактоо жылы деп жарыялоо тууралуу. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин шайлоо органдарынын жетекчилеринин консультативдик кеңешин түзүү тууралуу макулдашуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматташуусу тууралуу макулдашуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин 2023-2025 жылдарга карата терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуу программасы жөнүндө. Эркин соода кызмат көрсөтүүлөрү, инвестиция түзүү, анын ишмердиги жана аны ишке ашыруу тууралуу макулдашуунун долбоорун даярдоо жөнүндө. 2024 жылы Санкт-Петербург шаарын Россия Федерациясы шериктештиктин маданий борбору деп жарыялоо жөнүндө көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине жамааттык коопсуздук келишим уюмуна байкоочу макамын берүү жөнүндө. Булак маалымат KG.